Бактыгүл Иманбек кызы: эми мындай деп алып, мен дагы баягы баркы жок 5 тыйынымды көтөрө чабайын. Эл генералды жаман көргөнүнөн жаман сөз сүйлөп жаткан жок. Ишенип отурса кылганы кантет деп жини келгенинен кагынып жатат. Таарынгандан сүйлөнүп жатат. Чында биринин артынан бири чубап чыгып жаткан ойго келбеген окуялар. Ушуга чейин коркуп отуруп, эми гана ачыкка чыгып кайрылып жаткандар. Алардын көргөн кордуктары элестетмек түгүл жаның да чыдабы калбайсың. Менин аябай жиним келди. Мисалы үчүн, башында маани бербей, билбей калды да, көрбөй калды да, Эду кылган тура деп баарын Эдуга шылтап коюп отурдум эле. А бирок Эду эмне эшек беле, жүктү арта берсең көтөрө бергидей, жетиштүү чыгар. Президент болгусу келсе эмне болуптур? Амбиция баарында бар да деп актап көрдүм. Окшошпой койду. Ортого от жаккандар кылды да деп аяп да көрдүм. Кошпой койду. Акыры кашкайып турган чындыкты кабыл алдым. Ооба, генерал баарын билген. Балким майда чүйдө иштерди билген эмес, а бирок миллиондордун тагдыры чечилген иштерди билген. Ал тургай көмөк көрсөткөн, шайлоого кийлигишкен, Шакиевдин 75 аксакалдан баштаган планына макулдугун берген. Иниси менен баласына кой дей алган эмес, калганын эми мыйзам алдында жооп берсин. Биз эмне? Биз эл ишендик, сыйладык, колдодук, мактадык. Анткени президентибиз ишенген адам эле, а генерал ал ишеничти актаган жок. Шагыбызды сындырды, башкаңарды билбедим го. Жеке мен бир кызыктай абалда жүрөм деп жазат Бактыгүл Иманбек кызы өзүнүн Facebook баракчасына. Бакыт Абдумаликов: Камчыбек Ташиевдин Кыргызстанга кайтып келиши бул жөн эле келип калды деген нерсе эмес, бул толук эсептелген кадам. Ал албетте келерден мурун абалды тактап, сураштырып, розыскта барсамбы же жокпу деп 7 эмес 7000 өлчөп туруп анан чечим чыгарды. Бул нерсе өзү эле көп нерсени айтып турат. Демек ал көзүн жумуп келип алган жок. Баарын алдын ала билип, таразалап туруп келди. Аэропорттон эмне болору да болжолдуу эле болчу. Мындай учурда эки эле сценарий бар: камоо же кое берүү. Мен оюмча аны камашпайт, тескерисинче кое беришет. Себеби мындай маселелер адатта элге көрүнбөгөн жерде, жабык сүйлөшүүлөрдө чечилип калат. Андан тышкары Ташиев өзү да саясатка барбай тургандыгын Испанистандан туруп эле курска коюп, анан сапарга чыкты. Бул сөз жөн эле айтыла салган сөз эмес, бул сигнал. Азыркы шартта бийликке дагы бир конфликттин кереги жок. Айрыкча коомчулукта чыңалуу жарата турган сценарийден. Ошондуктан бул кайтуу эмоция эмес, эсеп менен жасалган кадам. Бул жерде импровизация жок, алдын ала макулдашуу бар. Эми негизги суроо башкада калат: бул чын эле саясаттан биротоло чектөөбү же убактылуу тыныгуубу деп суроо салат Бакыт Абдумаликов.